Автобус келатат байке, айдачы бояққа тоқтайды. Бияққа ойбауын сен не кіріп... Остановка тұрғанды білбейді. Автобус келатса жарым ашат. Ошо баққан ата-енем да қаза болду. Тайне тайтам да, өзімдің ата-енем да қаза болду. Рахмат, саламатсыз ба? 2 айдан бері біздің қырғыздарыз оң болбай атат. Аранда давно маймылдар даже машина айдағанды үйренмек болуш керек деймін да. Саламатсыздарбы, Соло ТВнын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз жакынкы күндөрдө эле интернет тармактарында шаарыбыздын тургундарын тартипке чакырып таанылган Светлана Тургунбаева эжекебиз болмокчу. Биз менен бирге болуңуз. Светлана эже, биздин каналдан көргөнүзгө кубанычтабыз. Сизде мынакей 2-3 күндөн бери социалдык тармактарда өзүңүз деле көрүп калсаңыз керек, аябай сиздин видеолоруңуз тарап, анан элдин кызыгуучулугун аябай жаратты. Анан эми сиздин өзүңүз тууралуу бир маалымат билгибиз келип калдык. Кайсыл жактын кызы болосуз? Качандан бери бул жумушта иштейсиз? Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Мен болсо бул жумушка 6 февралдан баштап келдим. 2025 жылдан баштап. Семенемин, балам бар, жолдошум бар, бир туугандарым бар. Баккан ата-энем каза болгон, өзүм ата-энем каза болду. Бул ишти мен өзүм мурун деген троллейбус айдачымын. 2014 анан ортодон чыгып кирип, анан кайра троллейбусту до конца жаап, анан бир аз кичине ден соолукка байланыштуу азыр ушу контролерго киргем. Мен ошо троллейбус айдаганда деле ошондой болчумун. Ар ким барганда айтат, кайра эле баарына алар жакшы сөз сүйлөбөйт эч качанчы. Ответин берчимин, болушунча элечи. Кааласаң президентке бар, алып кыла бер дечимин. Анткени мен өзүмдүкү прав. Мен өзүм ишимди так алып барышым керек. Ошон үчүн азыр ушу контролер болуп киргениме Кудайым буйрса бүгүн ровно 1 ай болду. Анан ушу элдер да туура түшүнүп, туура мамиле кылса деп ойлойм да. 1 айда келип эле баардыгын иретке келтирип аткан кез кандай экен бул жакта мындай оор болуп атабы? Түшүнбөйт. Адамдар түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Рахмат, саламатсыз ба? Жакшысызбы? Сизди бир көркөтөлүктөп атабыз келди. Эми мындай да, негизинен көп иш аракеттерде мисалы кылып эле эми мына ушинтип ар бир киши мындай эмгек менен бааланат да. Эмгек кылган үчүн ушундай бааланып атасыз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти 1 айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жаңы эле биз маектешип баштаганда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өзү келип мына эжекебизге дагы ыраазычылыгын билдирди. Баардыгына биз мына күбө болдук. Светлана эже, ошол мэрге деле азыр жолуктуңуз болуш керек же буга чейин ошол сиздин баягы видеолордон кийин жолуктуңуз беле же азыр эле? Азыр эле жолуктум, мен жолуккан эмесмин, мындай эмеделен көчөдөн көрүп эле жүрөм, а так мындай жолуккан эмесмин. Эч саламдашкан эмесмин да. Азыр келип ошо ыраазычылык билдирди окшойт сизге азыр. Рахмат, ушинтип келип, өзү келип, ушу өзү ыраазычылыгын билдирип, майрамы куттуктаганына мен аябай ыраазымын. Аллах да ыраазы болсун, Алла ыраазы болсо, калганы баары жакшы болот го деп айтам ушу. Мынакей өзүңүздүн иштеп атканыңыз ушундай, карчы мэрге чейин келип сизге ыраазычылыгын билдирип атат, майрамыңыз менен куттуктап атат. Рахмат. Негиз ушундай бир мүнөзүңүздөн мындай сен ушул Ош базарга барасың деп тандашты же өзүңүз тандап алдыңыз мен ушул Ош базарды тартипке келтирейинчи деп? Жок. Бизди каяка койсо ошол жака иштей беребиз. Мен тиги Белинка эме жактарда да турдум. Белинка Баканбай жактарда да турдум. Бул эле бир эле основасы Мадинада турдум. Ошондо бияка келип тургам ошонун эмесиндечи. Бул жерде мен ушу Бишкек шаарынын тургундарын
чакырат элем мен да айткан өздөрүн оңдосо Бишкек шаарыбыз оңолот ошол. Өздөрүн оңдобой атат. Мына остановка турганды билбейт. Автобус келатса жармашат. Анан автобус деген тиги жолдун ортосуна токтоп салды дейт. Мына азыр көрүп атасыздар бул кандай мына азыр бул машиналар келип атат да. Мына автобус жармашты, бул токтой албай калат да. Ана биздин Бишкек шаарынын тургундары өздөрү башкара албай атат, мындайча айткандачы. Үйүнө барып жазасын, могу көчөдө кылбай, ошо үйүнө кылсын, ошо көчөдө кылган нерсесинчи. Анткени бул деген эл жүрөт, эл менен мындай биримдиктүү ынтымакка кешишибиз керек да. Булар түшүнбөйт. Аны айтсаң келип алып көп нерсе айтат. Биз дагы автобустун ичинде дагы жүрөбүз. Талон алгыла десек бир жериңе тыгып ал дейт. Ушул сиздин видеолоруңуз тарагандан кийин көптөр, жакындар, туугандар өзүңүзгө да байланышса керек. Кандай болду мисалы 2-3 күндүн ичинде? Бирок мен эчтеке деле болгон жокмун, эчтеке деле. Кандай жүрөм, ошондой эле жүрөм. Эч кандай деле өзгөрүү жок. Жок. Мындай көчөдөн сизди көргөндө коркуп калгандар болгон жокпу? Өзүнчө эле жолдун жээгине чыгып. Менден коркпосун, Кудайдан корксун. Кудайдан корксун, ошо Кудайдан коркуп, баягы өзүн түздөп алсын. Мен айтар сөзүм ушу да. Кудайдан корксо, өздөрүн түздөйт. Коркпогондор түздөбөйт. Сиздин ушул мүнөзүңүз, ачыктык, эр жүрөктүүлүк, баарына коркпой ушулардын баардыгына түтүп, элге дагы, айдоочуларга дагы. Бул мүнөзүңүз кимден? Ата-энеңизден, атаңызданбы, апаңызданбы? Ал жагын мен билбейт экенмин. Тайнем тайтам багып чоңойткон. Тайларым жагы чоңойткон Кочкордо, коммунизм деген айылда. Ошол жактан окуп, өзүм ошо баккан ата-энем да каза болду, тайне тайтам да, өзүмдүн ата-энем да каза болду, чоң кеминден. Өзүңүз кеминден болосуз? Мен өзүм Кашкасуудамын да. Ошо тияка барып ошо жашашканда. Ата тайнем тайтамдар Кочкорлуктар, коммунизм деген айылдан. Тургунбаев, Сагынбек деген менин таятам ошолчу. Ошолор тирүү болсо билбейм кандай немеде боло эле депчи. Жакшылык болсун ата. Канча жыл туугансыз, Светлана? 4 бир тууганмын. 4 бир туугандын улуусумун, 2 кыз, 2 эркекпиз. Бир туугандарым азыр Москвада, балам Москвада. Азыр биякта өзүм эл катары эле простой эле элдей болуп эле квартирада турам, кредит төлөйм, ошо эл ортосу болуп эле жүрөм да. Элден ашык болгум келбейт. Эл ортосу болуп эле ошо жүрөм. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча Мен өзүм именно могу кесиптемин деп айта албайм. Анткени мен Швеяда да иштедим, базарда да иштедим. Анан ушу троллейбус айдаганга кызыгып, ошо троллейбуска окудум, иштедим. Троллейбус айдап жүргөндө жаман да, жакшыны да көрдүм. Уруш да болду, сөгөт, ар кандай нерселер болду. Көп нерсе көрдүм мен. Эми бала кезде баарыбыз кыялданабыз да, эжеке. Сиздин кыялыңыз кандай эле кесип тандоодо? Милиция болгум келчү. Милиция болгуңуз келчү. Милиция болгум келчү. Кичинекей. Сизден катуу чоң милиционер чыкмак негизичи. Ошо. Азыр деле балким кеч эмес. Билбейм, ошону түрткү берсе, кетип барсам деле каршы эмесмин, мен баргым келет. Дагы деле ошо жагат мага. Өзүм көп неме мындай немесе водительдикке неме кылдым, аныма жеттим. Милиция болсом деле мен каршы эмесмин. Болгуңуз келет да. Болгум келет. Айдоочу болуп канча иштедиңиз? 2014төн анан ортодон кирип чыгып, кайра 2018 до конца троллейбус жабылганча иштедим. Азыр ошо десолукка байланыштуу мен азыр ошо контролер болуп кирдим да. Ушу биз контролерлор жетебизбиз. Ушу жетебиз күндө ушундай көчөдө жүрөбүз. Вторник, четверг күнү ушундай остановкага чыгабыз. Остановкага башың иштейби, кетпейсиңби? Калган күндөрү биз автобустун ичине жүрөбүз да. Ошо накталай төлөгөндөр талон алгыла, жанагындай төлөбөй кеткендер бар, телефон менен төлөмүш болуп туруп көрсөтпөй чала көрсөтүп кеткендер бар.
Ошондойлор көп кездешет. Пенсионерлерибизден чыгып атат. Автобуска кирип келаткан автобустун ичине тазалык жок биздики жүргүнчүлөрдө. Ичине кирсең, талонду берсең, талонду алып туруп, ичине чытап салат. Ал жатпайт го дейм, мындай адамдык сапатка жатпайт го дейм. Жумуш убактысы канчадан канчага чейин? Биз негизи контролерлордуку эртең менен 8ден кечки 8ге чейин иштейбиз. Кечке ошо автобустун ичинде жүрөбүз. Бул остановка чыкканда биз эртең менен 9-9:30 ар кандай болуп калат, жолдо келгенче ушундай болуп калат. Кечки 6га чейин мияка турабыз. Ошу биз бир күн кечки 6га чейин туруп ушу жерде мына азыр көрүп атасыздар, остановкага кирбей бүт чыгып атышат. Азыр автобус кантип токтойт? Азыр мен ошого кыйкырганга туура келип атат да, буларга жакшы айтсаң түшүнбөйт. Уча кыйкырыш керек, чын адам түшүнбөй атат. Мындайча айткандачы. Бул жерде мен эч кимге жакпайбыз. Биз 7 контролербуз, 7өбүз тең эч кимге жакпайбыз. Баарыбыз тең сөгүү жейбиз, сөгүүсүн угабыз, каргап да кетет, ошонусун баарын угабыз. Бирок биздин ишибиз ушу кыргыз жарандарыбыз оңолсо дейбиз да. Эжеке, ушунча карчы, нервип кетет, ар бирине кыйкыр, улам, анан бул чарчоону кантип басасыз? Жок, өзү эле жок болуп кетет. Кечинде үйгө барганда эле жок чарчоо. Жок, кечинде барам, жолдошум экөөбүз коорашып чай ичип алып жатып алабыз, мындай. Билинбей деле калат, эмне болуп өтүп кеткенин. Чарчабайсыз деле. Жок. Жолдошуңуз бул ишке кандай көз карашта? Өзү эмне жумуш кылат жолдошуңуз? Жолдошум өзү Бишкек асфальт сервисте ямочныйда иштейт. Азыр жолдо жүрөт. Токумов Алмазбек деген. Азыр ошо жолдо иштеп атат, мен болсо биякта иштейм. Жолдошум көз карашы деле баламдардыкы, бир туугандарымдыкы деле мына тайкелерим, тайэжелерим баары тең эч кимисе каршы эмес. Сен өзүң жумушуң, өзүң иште деп ошентет да. Мен өзүм тандаган жумушту иштебе деп айтса, мен ага кайра капа болом. Байкем көрүп деле калган болуш керек үйдөн сиздин кыйкыргандарыңызга. Кыйкырып калыпсыз да? Бияктан кандай сүйлөсөм деле ошактан үйдөн деле ошондой сүйлөй берем. Мындай неме жаза алма болгум келбейт да. Мен бул мүнөзүм, характерим, сүйлөгөнүм качан өлгөндө калат. Ага чейин калбайт. Канча убакытка чейин ушул эми жумушта кармалайын деп атасыз? Сизге сураныч болсо керек эми, жакшылап иштеп тартипке келтирип берчи ушул Бишкек шаарында. Менен эч ким суранган жок, эч ким эчтеке деген жок. Баягы урушуп мындай, урушуп чабышып кетпе дейт да, билет да мен характеримдичи, аман иштей бер дейт мага. Биздин Талантбек Ташиевич деле эчтеке деген жок. Анткени мен өз ишимди так алып барып атам. Бишкек шаарынын тургундарын ушу оңолсун, түз жүрүп, автобустун ичинде остановкага турганда автобуска киргенди үйрөнсүн деп мен ошого эме кылам да. Биздин ошо 7 контролерубуз баарыбыз ошондой иштейбиз. Мына көрүп атасыздар, бул рейдке чыгып аткандар дагы биз эле эмес, башкалары да чыгып аткандар ошо тартипке салынсын деп. Эми ушу кыргыз жарандарыбыз деле уже оңолуш керек болчу, уже 2 ай болду рейд. 2 айдан бери биздин кыргыздарыбыз оңолбой атат. Аранда давно маймылдар даже машина айдаганды үйрөнмөк болуш керек дейм да. Бирок чын бага ачуң келгенде чындыкты айткан киши эч кимге жакпайт. Мисалы үчүн мен өлө жек көрдүм мен, эч кимге жакпайм. Мага адамга мага жакшы эмес, мага Кудай жактырса болду. Адам биринчи өзүбүз тоңдойлучу, өзүбүз тоңдосок анан баары жакшы болот го деп ойлойм да. Мына көрүп атасыздар, тине бүт чоалып кетти азыр. Жабышып атат. Сизде эми жумушуңуздан кармабайлы эжеке. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздей бир 3-4 айым болсо эле Бишкек шаары аябай тартипке келген турат. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Ар болуңуз.